Allah subhanahu wa taala bizge fitrat din bergen. Fitrat din degeni dinimiz her bir adamga amal kılgı mümkünçülük berет. Her bir adam dinge amal kıla alat. Күчтүүгө деле, алсызга деле, алымга деле, жакылга деле, аялга деле, жаш балага деле бардыгына амал кылганга мүмкүнчүлүк берген шариятыбыз. Шариятыбыз өтө жеңил дин. Allah subhanahu wa taala dinde hiç bir kıyınçılık koygan emez. Din öte jеңил. Oşol jеңилдиктердин бирөөсү şariatta ruhsat деген маселе бар. Кээ бир нерселерге ruhsat берет. Бул ошол алсыздардагы, башкалардагы динге амал кылышлыгы жеңил болсун деп Allah subhanahu wa taala Kur'anda aytат, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytат, ошонто отуруп жеңилдик берилген. Бул жеңилдик дагы диндин бир бутагы. Диндин бир aham bir maselesi. Жеңилдикке амал кылышлык дагы бул жакшы нерсе. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem берекелүү hadisinde aytат, la yushadda dina ahadun illa galaba. Kim din менен күрөшөм десе, ал жеңилет деген. Din менен күрөшөм, ар дайым азиматка амал кылам, рухсатка амал кылбайм, ар дайым бекем болом деген адам акыры барып жеңилет деген. Ошон үчүн динде кээде жеңилдик берсе, ошол жеңилдикти да кабыл кылыш керек. Бул Аллахтын тарафынан бендилерге берген неамат. Мисалы, сафарда намаз окуганда 4 рекеттик намазды 2 рекет окуйбуз. Бул диндин жеңилдиги. Алла Таалам жеңилдик кылып берди. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ошол hadiste айткан, Hazrat Umarга айткан hadisinde айтат, бул Аллахнын силерге берген садакасы, факбалу садакатаха. Аллахнын садакасын кабыл кылгыла деген. Ошон үчүн Алла Таалам жеңилдик кылып бердиби? Жок, мен күчтүүмүн, мен 4 рекет окуймун десе күнөөкөр болот. Ханафи мазхабта. Толтуруп атайлап окуганда күнөөкөр болот. Себеби Алла Таалам жеңилдик кылып сапарда сага 2 рекет намаз оку деди. Ошон үчүн 2 рекет намаз окусаң, сен рухсатка амал кылган болосуң. Мына ушун рухсат деген сөз ушул. Рухсат берген нерсе. Ошондой эле халал харамга келгенде дагы шариятыбыз кээ бир жерлерде рухсат берген. Жеңилдиктер берген. Ошол эрежелерди окуйбуз. Ошонун негизинде шариаттын негизинде эмне болот? Ошол жеңилдиктерге амал кылсак жакшы болот. Түшүнүңөрбү? Мисалы бир адам ар дайым мен күчтүүмүн, мен шариятка толук амал кылам деп рухсатка амал кылбаса, ал жеңилип калат. Бир күн балып ташап калат. Динди таштап коет. Динди кылгысы келбей калат. Дин ага оор келе баштайт. Оор келе баштайт. Ошон үчүн динде шариятта рухсат берген жерде рухсатка амал кыл, колунан келсе азиматка амал кыл, ушинтип амал кыла бериш керек. Түшүнүңөрбү? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in özünün adati, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga 2 iş kelip kalsa, ekөө тең бирдей болсо, ар дайым айсар, жеңилдик жак тандаган. 2 амалдын ортосунда Peygamberimiz калган учурларда кайсынысы жеңил болсо, ошону тандаган. Ümmetke жеңил болсун деп. Ümmeti Muhammed'ga bizge şafakatan, bizge rahim kılıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem жеңил тариканы ыктыяр кылган. Ошон үчүн жеңилдик тандоо бул дагы жакшы нерсе. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala aytат: "Ma ja'ala aleykum fid-dini min haraj, millet abikum İbrahim ve semmakumul muslimin." Ma ja'ala aleykum fid-dini min haraj. Dinde haraj jok. Dinde kıyınçılık jok. Dindi özübüz kıyın kılıp alabız. Özübüz kıyın kılıp alabız, ana başkаны da kıynap eldi dinden kaçırabız. Al эми kim dindi tereң түшүнсө, din ötө жеңил. Adamдын tabiatına, adamdын fitratına toora kelgen din. Ошон үчүн Kur'anda Allah aytат: "Ma ja'ala aleykum min din, ma ja'ala aleykum fid-din min haraj." Dinde hiç bir haraj, kıyınçılık, maşakkat жок деген. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн машаккатка эмес, кээ бир учурларда жеңилдик берген болсо, ошол жеңилдикке амал кылгандагы жакшы нерсе болот. Эми бул жеңилдик исламдын көп тармактарында батылган. İbadatta, muamalada, muaşarada, halal haramda бүт баарында айтылат. Ошолор ичинде дагы бир нерсе halal haramга тиешелүү al-qalil mughfar. Al-qalil mughfar дегени аз гана нерсе болсо, аз гана кичинекей кошулма болсо, харам нерсе болуп калса, ал кечиримдүү дейт. Кичинекей нерсе кечиримдүү дейт. Мисалы 10 тонналык шербет бар. Сусундук бар. Ошого 1-2 тамчы же 50 грамм, 30 грамм кухул, спирт же болсо, арак же жасап түшүп кетти. Эми 10 тонна менен 30 грамм, 50 грамм ортосунда эч бир нисбат жок. Ал 10дон 1ден эмес, 100дөн 1ден эмес, ал 0,00 болуп кетет. Ал 1 эмес, 2 эмес. Бул калил мыгдар. Кичине мыгдар бул мугтафар.
Şariat bunu keçirip salat. Bunu keçirip salgan sebebi andan kutuluş kede mümkün bolbay kalat. Kede kıyınçılık jaratat ana kutuluştu. Kede zararçılık bolup kalat, umumy balba bolup. Oşo sebepti al-qalil al-muhtafar. Egerde kişinekey kölömdө najas nerse, haram nerse, misalı köp nersege koşulup kalgan bolsa, аны эсептеп чыкканда, караганда ал көрүнбөй турган nerse, бирок аны mikroskop менен же башка нерсе менен, аппараттар менен гана билбесең билбейсиң. Анда учурларда бул qalil muhtafar негизинде амал кылынат дагы, бул халал боло берет. Bunu maşakkat kılıp, anı bardığını elden korkutup, elin barını ürkütüp, bu haram degenden alış boluş gerek. Anda uçurlarda koşulmanın kuramıga kança koşuldu, kança mıqdar, жалпысына караганда kança kölömde eyleydi. Şunu taqtagandan keyin alması geçiledi. Ansı jönele turup alıp, anı halal haram degenge bolboydu. Ana şunu al-qalil al-muqtafar, yosam al-maşakkat tajlibu teysir, maşakkat bolsa, maşakkatın negizinde kede jеңилдиктер kelip çıgat. Misalı, bu daha bir misal hadiste gelet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem negizi harir, civek kiygendi erkeklerge tiyip salıngan. Civek kiyim erkeklerge bolboydu. Biroq bir rivayet gelet. Hazrat Umar radhiyallahu anh rivayet eken. Al rivayette aytat annen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem naha an lubsil harir illa hakaza wasafa lana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem isbu'ayhi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne deydi? Harir, civek kiygenden tiyip salgan deydi. Biroq jivektin içinde egerde mына ушундай сөмөй менен мына шахадат колуна алып туруп, мөкөөнү ортон колду. Ушунчалык көлөмдө кошулуп калган болсо, жибек анда уруксат берген. Бул деген сөз толук жибек эмес, жибек кошулмасы болсо, кошулмасы азыраак, калганы жүнү көбүрөөк болсо уруксат берилет. Бул дагы qalil muhtafar. Аз гана нерсе, тийип салынган нерсе кошулуп атат, уруксат берилет. Ошол уламалар айтат, кийим тигилгенде эгер кийимдин баягы эки болот да, кийимдин астары болот, ичи болот, сырты болот, үстү болот токулганда. Ошол жиптердин ичинде негизи жиптер менен кошо эгерде аралашмасында баягындай жибек болсо, анда ал кийимди кийгенге уруксат берилет. Бул дагы эмне болду? Al-qalil al-muhtafar. Кичинекей аз көлөм кечирилет дегени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте да айтып атат. Дагы бир мисал бунда келет, фукахалар баяндайт. Көбүнчө бул баягы жайлоодо болот, мал карагандарда болот. Мал караган адамдарда баягыдай эчки саап атканда, үй саап атканда, кой саап атканда койлор кеде эмне кылат? Ошо зара кылат, же болсо эме кылат, коргоорун таштайт. Ошол черекке түшүп калат. Саап атасың сүттү, түшүп калды. Бир коргоор, эки коргоор түшүп калды. Түшүп калгандан кийин аны алып таштасаң, лабаса эчтеке болбойт. Бир экөө түшүп калса, ал сүттүн баары харам болуп калбайт. Аны алып каласың дагы тазалап туруп, кайганын иче бересиң. Өзүң ичесиң, бирөөгө сатасың, жейсиң, каймагын кыласың, майын кыласың, баары дайыс. Ал түшмөйүнчө койбойт. Малды айта албайсың да, сен сийбей туруп, чыспай туруп айта албайсың да. Ал мал, жаныбар. Ошол убакта ал эмне кылат? Ошондой кылган учурда ал najasat түшүп калса, бир эки коргоор. Аны алып таштап, калганы сут таза. Демек, qalil muhtafar. Уламалар неге буну айткан? Себеби ал эмне десе, анан кутулуш кыйын. Машаккат болуш үчүн жеңилдик кылып уламалар берген. Ошондой эле кээ бир учурларда эмнелер болот? Кудуктар болот. Кудуктар талаада болот, чөлдөрдө болот, тоолордо болот, мисалы. Талаадагы чөлдөрдө кудуктар үстү жабылган эмес. Ал жерге жаныбарлар келет, оттойт, ал жерде жейт, анан алар корголуу болот, najасы болот, шамал менен түшүп калат кеде. Кеде азма түшүп калганын көрүп каласың. Бирок эчтеке өзгөргөн жок, таамы, түсү, башкасы. Алда qalil muhtafar, ал таза суу. Аны алып саласың дагы, иче бересиң. Ичсең болот, бирдекени жуусаң болот, тараталсаң болот, бардыгы болот. Ошон үчүн шариатта кээ бир учурларда зарылчылыкка жараша кичинекей аз нерселер кошулуп калган болсо, ал көлөмдөргө эмне кылат? Уруксат берет. Бул тажлибан биринчиси qalil нерсе кал маудум, жок сыяктуу, аз нерсе жок сыяктуу деген эреженин негизинде, экинчиси машаккат болгон үчүн, элге кыйынчылык болгон үчүн шариатыбыз жеңилдик жакшы көрөт, жеңилдик берет. Ошон үчүн элдерди өтө эле көп кыйнаган болбойт туугандар. Ошондой эле мисалы мынау кийим алатыган болсо, кээде кийимге кичинекей зара чачырап кетет. Адамдын өзүнүн, малдын зарасы чачырайт. Чачыргандан кийин ал китептерде айтат, инени башы чалык деп кичинекей чачырап калды. Ал мафун ан кечиримдүү ал. Ошол менен эгер намаз окуп койгон болсо боло берет ал. Бирок чачырады бир аз кичинекей, бирок андан тазаланышы кээде кыйын болуп калат. Бир тамчы, эки тамчы тамчып калат кийимге. Аны менен шариатыбыз эмне кылат? Жеңилдик берет. Аны менен намаз окуса дагы болот. Ошондой эле кыбла тарафына карагыла. Кыблада негизи фавалли важхака шатрал масжидил харам.
Kıblаны qarab okuş gerek namazda. Biroq bir adam kıblаны qarabay, misalı biraz ne oldu? Oң taraf, sol taraf ötüp ketdi. Ayni kıblаны qaragan жоқ. Бұл 45 градусқа шейін деп айтылады. 45 градустың ішінде болса, намаз бола береді. 10 градус, 15 градус кыбладан кышаарып окуп калды намаз. Намаз боло берет. Айны кыблага шарт эмес биз үчүн. Демек не болду? Бир аз жеңилдик берип шариятыбыз. Оң тарафка, сол тарафка сен не кылдың? Кыбла тарафка, оң тарафка бурулуп калдың. 45 градустун ичинде, анда шарият уруксат берет. Бул жеңилдик не болду? Шарият бизге уруксат берген жеңилдик болду. Ошондой эле сатыр аврат намазда шарт. Денеңди жаап намаз окушуң керек. Киндиктен тизегече жаап болуш керек эркектин сатыры. Bir adamın uşul yerlerden biraz yer açılıp kalgan bolsa namaz bolu verет. Demek ne oldu? Qalilil muğtafar, qalil kel adım degen derece bir gana halal haram demez, şariattın köptögön babında var. Köptögön babında bunda toltura misallar var. Bunun bardığı dinimiz jengil. Allah subhanahu wa taala bendesini bilet, bendesi alsız, bendesi kuşu yetpeyt. Oşon üçün Allah subhanahu wa taala bendesine ruhsatlar berip koygan. Oşol ruhsatların birösü el qalilul muğtafar. القليل كالعدم يسمى المشقة تجلب التيسير degan erejenin negizinde fuqahalar uşunday meselelerde istimat kılışkan. Anan az gana nerseni biz ayttık, az gana bolgon sebepti al nese ne bolot? Kel-adam jok esepte bolot dagın halal bolot dedik ele. To'g'rimi? Oşon üçün qo'shilma qaralat, qo'shilmani o'ta dengeli az bo'ladigan bo'lsa, anda misal 0.005, 0.02%, 0.03% misal bunday o'qilsa, hech emas. Anan qo'rqishdan qizilat bo'lish kerak yo'q. Al nese yo'q nese siyaqti. Misal bugungi kunda DNK degan nese bor. DNK'si chiqib qoldi, bilgan desa beradi. Cho'chqonniki, boshqaniki deb aytaveradi. DNK bu shamol menen, havo menen jo'g'atgan narsa. Buni haqiqati qo'shilmasa bile sirtdan jo'g'ib qolishi mumkin. Oşo menen ile bir neseni biz halaldı, haram degende bolboyt. Korkuş gerek Allah'dan. Haramdı halal degende günü, halaldı haram degende günü. Oşon üçün anı menen dele mesele hal bolup kalbayt. Anı menen dele bir nese haram bolup çıkıp kalbayt. Al sırttan bir nesege jugup kalışı da mümkün. Oşo sebeptidir çıkıp kalışı mümkün. Al içindeki kuramında bar yok bu başka mesele. Oşon üçün biz aytkan meseleler bu kuramında. Kuramında koşulması öte az bolgan bolsa dele şeriat anı ruhsat berет dagın bu жеңилдик. Андан сырткары кошулган нерсенин дагы өкүмдөрү бар туугандар. Бирөөсү инкылабы махият. Инкылабы махият дегени кошулган нерсе, бир нерсе нажас кошулган болсо, ошол нерсе акыйкатын жоготуп, анан кошулат. Бир нерсени нажасты сен халал нерсеге кошуп атасың. Бирок кошуштан алдын аны химия жолу менен тазалап, жууп, дарылап, башка нерсеге айлантырып койдуң. Ал башка нерсе болуп калды, акыйкаты жок. Азыр айтабыз, инкылабы махият дегени. Андан кийин кошулуп аткан болсо, анда бул таза болот. Инкылабы махият болгондон кийин кошулма ал нажас эмес, ал харам эмес, ал таза мубах нерсеге айланат дагы, аны колдонсо уруксат берилет. Ошондой эле кээ бир нерселер болот, рафул хукм би рафил иллатихи. Кээде кошулган нерселер, биз айтканбыз, кошулмалар түрлөрүнүн харам болгон. Алардын иллати жоголгон болсо, өкүм да жоголот. Misali key bir uçurlarda key bir nesiler bolot. Anın illati sukur, muskir, haram degenimiz sebebi al masklat degenimiz. Biroq oşol neseni koşukkan bolsa bir nesege, al bayag içindeki muskir, maskuru degen sıfatı jogolgon bolsa, al endi haram emes al. Oşonday эле bir neseni aytkanbız, bul naşa bolgon sebepti, adamdын akılын algan üçün, bangizat bolgon üçün haram degenimiz. Oşo neseni koşulgan bolsa, koşulmasıga bir nesege. Biroq al nerseden anın takır tasiri jok bolsa, al naşa bolboso, al akılын albasa, adamdын akılын azdırбаса, anda деле ne oldu? İllat jok bolgondan keyin öküm de jok bolat. Raf'ul hukm bi raf'i illatihi. Öküm jok, illat jok, öküm de jogolup ketet. Bul jagын жеңилдик бар. Андан сырткары кээде харам нерселер менен дарыланганга уруксат берип атат шариятыбыз. Эмне үчүн? Өтө каттуу зарылчылык болгондо. Ошон үчүн кошулманын баарын эле бир заматта бардыгыны халал, харам деп айткандан алдын ушул эрежелерди билип алыш керек. Ушулардын негизинде анан не кылыш керек? Өкүм чыгарганга аракет кылыш керек. Түшүнүктүүбү? Андан кийин ушул бүгүнкү заманда эми көп маселелер бар. Ошонун бирөөсү инкылабул махия. Инкылабул махия дегени бир нерсе акыйкатын жоготот. Акыйкатын жоготот деген анын сыпаты, анын хасияты бүт бардыгы өзгөрүп башка нерсеге айланып кетет.
Эми ошол нерсе бир нерсе өзүнү толук жоготкондон кийин, толук өзгөргөндөн кийин, башка нерсеге айлангандан кийин шариятыбыз ага башка өкүм кылат. Бул инкилабул махия деген көптөгөн жерлерде бар туугандар. İnsan tabiatında da var, жаратылышта да бар, жаныбарларда да бар, набататта бар, бүт баардык нерседе бар. Мисалы, жөнөкөй эле мисал айтайлык, инсан адам баласы тамак жейт. Жеген тамагың халал. Халал аш жедиң, шорпо ичтиң, эт жедиң, тамак жедиң. Жегенден кийин ашказанга барат. Ашказанда ашказан иштеп, бөлүп витаминдер берип калган мусурун чыгарат. Мусур чыккандан кийин ал нажас болуп калат. Sen halal жедиң, нан жедиң, ет жедиң, кой жедиң, башка жедиң. Бирок чыккан нерсе эмне? Нажасат. Анын акыйкаты өзгөрдү. Акыйкат өзгөргөндөн кийин ага не болот? Башка өкүм кылып берилет. Ошон үчүн кошулуп аткан нерселердин акыйкаты өзгөргөн болсо, махияты өзгөргөн болсо, анда өкүм өзгөрүп калат. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн жегениң халал эди, эми сенен чыккандан кийин харамга айланды. Эми эч ким муну халал деп жебейт аны. Мына өзүңдүн тезең өзүң жесең эч ким жебейт. Барды харам дейт. Ал не болду? Нажасат айланды. Ушуну уламалар инкилабул махият деп айтылат. Бир нерсе өзүнүн акыйкатын жоготсо, анда акыйкат толук өзгөрүп кеткен болсо, башка нерсеге айланган болсо, анда ал нерсе өкүм өзгөрөт дейт. Мисалы, китептерде көп айтылат. Тузга барып эшек өлүп калып, тузга айланып кетти деп китептерде көп айтылат. Эски фикирлерди окуйсуңар. Бул деген сөз, мисалы, тузду жер бар. Тоолордо туз көп болот. Кой, эчки, эшек өлүп калды. Bir aydan keyin barsan eşlik tapa kalasın. Söğüde çok eşlikesi çok. Tuz cep koyat. Tuz cep bayağı barsan tuz turgan bolat. Em oşol tuz dökümü ne? Al halal. Halal. Oşol nesini sin ketdi. Biroq al başka nesige aylanıp ketdi. Mahiyet toluk men özgörüp ketdi. Oşon үчүн bir nerseni mahiyeti, hakikati toluk özgörgөн bolsa, şariatыбыз аны не кылат? Уруксат берет. Ошондой эле мушк деген нерсе бар, билесиңер? Мушк. Эң кымбат атырлардын бирөөсү мушк. Ошол мушк кийиктин немесинен алат, кандан алынат. Кийиктин ичинде мээринде кан болот. Ошону алат. Ал кан не болот? Харам билесиңер. Дам харам. Бирок эң кымбат мушк ошол баягы кан болот. Аны сатылат, колдонот. Ал не болду? Ал топтолуп кан акыры эң чырайлуу атыр болот. Эң жакшы жыттуу атыр болот, мушк болот. Аны колдоносуң. Бул не болду? Махия өзгөрдү. Кандан ал атырга айланып кетти. Түшүнүңөрбү? Мисалы китептерде келет, не болду? Ал-хамр сара хиллан дейт. Ал-хамр сара хиллан. Шарап эле, шарап барып неге айланып калды? Хил, сиркеге айланды, уксуска айланды. Уксус халал. Уксусту шашлыкка сеп, тамакка сеп жейсиң. Ошол хамыр акыры не болду? Өзүнүн эмеси менен барып туруп немеге айланды. Уксуска айланды. Ошон үчүн махият өзгөрүү деген маселе чоң нерсе бул. Бүгүнкү күндө кошулмалар аябай көп. Бирок аны ошондой кошуп койбойт. Түшүнүп алыш керек. Аны химия жолу менен алар бирекеде аралаштырып отуруп, башка нерсеге айлантырып туруп аны кошкон болсо, анда махият толук өзгөргөндөн кийин өкүм өзгөрөт. Ошон үчүн бир нерсеге өкүм кылыштан алдын өтө эhtiyat болуш керек. Эhtiyat менен маселени чечиш керек. Эгерде ошол нерселердин кошулмаларында харам бар экендиги анык билинсе, ал өзгөрбөгөндүгү билинсе, көп экендиги билинсе, анда харам дейбиз. Эгерде аз болсо, кошулмасы аз болсо, анын ичиндеги нерселер махияты өзгөргөндөн кийин, акыйкат өзгөргөндөн кийин кошулган болсо, же ал-калил мугтафар болсо, же иллат жоголгон болсо, иллат жоголгондон өкүм жоголот. Анда ал нерселерге биз шариятыбыз халал деген өкүм берет. Халал деп биз ага өкүм чыгарабыз. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн туугандар, бул дин Алланын тараптан берген аманат. Halal haram эң негизги маселе. Бирок halal haramга келгенде бүгүнкү күндө элдер ифрат тафрит менен муптала. Ифрат тафрит дегени бирөө аша чагып атат, бирөө такыр эле бепарва. Бирөө аша чагып эле бир нерсени кылдаттык менен изилдейм деп halal нерсени харамга чыгарганга аракет кылып атат. Бул да туура эмес. Өзү да кыйналат, элди да кыйнайт. Кээ бир адамдар бепарва, ага баары бир халалды харамды уруп жеп атат. Ал да туура эмес. Мусулман баласы шектенген нерсени сактаныш керек, калганын тахкик кылыш керек. Тахкик кылуу жолдорун нерселерге азыр айтып өттүк. Дагы бир маселеси экен ал al-qalilul mughtaфар. Кичинекей нерсе кошулган болсо, шариятыбыз ага уруксат берет. Ал кал-адм, ал жок деседе болот. Андан коркпой эле койсо болот. Ага бир нече мисалдарды берип мен силерге түшүндүрдүм. Түшүндүңөрбү? Аллах субханаху ва таала баарыбызга халалдан кенен рызык берсин.
haramdan alış kılsın, şek nerselerden alış kılsın. Allah subhanahu wa ta'ala barımızga faydalı bilim versin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruke.